27 iyun günü keçki saat 6'da Bişkek şaharının Borboruzdun başçısının orunbasarın kırmadık. Tak, emin için kırmadık. Sebebi oşol Bişkek şaharına kelgen investordan 50 bin dolar alıp algan. Былтырғы күз ayında 50 bin dolar akçanı investordan alıp algan. Oşol işin жүргүзүп berem dep жанагы алдап. Мына ошол кече ошол 50 bin dolarдан 25 bin doların кайтып берип аткан жеринен кече кырмадык. Дагы бир жолу эскертип айтамын. Урматтуу мамлекеттик бийлик органдарды иштегендер, урматтуу ошол бүткүл биздин республикага келген инвесторлор менен иштегендер. Инвесторлордон кимде ким bir сом акча алып, инвесторлордун ишин бүтүрүп берем деп пара алып чуркай турган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартыласыңар. Эми ошол Бишкек шаарынын вице-мэри эмне болду? Мына түрмөгө түштү. Бүгүн түрмөдө. Кече баарын сайрап айтып берип атат өзү. Эртең бүрсүгүн видеосу чыгат, өзүңөр көрөсүңөр. Айтып берип атат, ооба дейт. Мен 50 bin dolar алып койдум эле, ишин бүтүрүп берем деп. Анан эми ишин бүтүрүп бере албай, кайра кайтарып берип атып, 25 bin долларын кайтарып берип атып, колго түштүм деп атат. Ал бул деген бир эле случай болуп атат. Мындай нерсе мамлекетибиздин бардык жеринде болуп кеткен. Мамлекетибиз толук бойдон коррупциянын чеңгелинде калып кеткен. Кайсыл жерге барба? Садиктен баштап ошол ак үйгө чейин бардык жерде пара бермейинче, взятка бермейинче иштер бүтпөй калган. Бардык жерде ошол чиновниктер бири-бирине взятка берип, ошолорду алып, өзүнүн жеке гана үй бүлөсү үчүн жыргалчылыкты түзүп, ал эми калың катмар элди мамлекетти эч ким карабай калган. Ошонун негизинде мамлекетибиз алсыз болуп, көптөгөн убакыттарды бекер текке кетирдик. Ачык айтайын. Эгемендик алгандан бери 33 жылда ошол калың катмар элди карабастан ар ким өзүнүн көмөчүнө күл тартып жүрүп, өзү байыса, тууган ургу байыса, жана ошонун артында чөтөп жүрүп, мамлекетибизди алсыз кылып, элибизди жакыр турмушка алып келип коюшту. Ошону оңдоонун негизинде акыркы мына 4-5 жылда көптөгөн жумуштар жүрүп атат. Өтө оор болуп атат, ачык айтыш керек. Мына ачык келип эле Чаткал районуна 7 миллиард акчаны бөлүп кое коюш оңой эмес бул. Айтканга оозго айтканга оңой. Мына Чаткалга качан бир 10 миллион сом бөлүндү эле. Качан бир 1 миллион сом бөлүндү эле. А бул жерде 7 миллиард сом акча бөлүнүп атат. Бул акчалар кайдан келип атат? Эмне үчүн бул акчалар мурда чыккан эмес? Эмне үчүн ушул иштер мурда аткарылган эмес? Себеби азыркы күндө мыйзам чегинде бардык жерде тартипти орното баштады.